Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 17 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 5 соток болгон, бардык шарты бар ушул чоң үй жөнүндө маалымат бермекчимин. 5 комнатадан турат. Бышкан кирпич, таза суу, свет, септик, санузел бүт бардыгы бар. Жердин кызыл китеби, үйдүн тех паспорту бар. Кысасы документ боюнча маселе жаралбайт. Ал жагы типа бетон забор менен тосулган. Лестница менен чыксаңыздар, ал жагы бак өзүнчө эле. Азыр бардыгын кезек менен көргөзүп берем. Жери кең экен. Эсептегенде үй дагы атайын бир бурчка салынган. Мен турган жер туугандар бул Фуркаттагы Алиханов көчөсү. Келүү жолун кыска нуска түшүндүрүп коеюн. Фуркат круговойдон Мады тарапка 500 метр жүрсөңүздөр, оң тарапта Алиханов көчөсү жайгашкан. Асфальт көчөлөрдүн бири. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип, где-то бир 500 метр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Көчөлөрү дагы асфальт. Түз чыгып келгениңиздерде сол тарапта мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Жанагы чоң трассага деле жакын. Бир аз эле кирет экенсиздер. Эң негизгиси мына көчөлөр асфальт. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны толтура туугандар. Бул эми как бы ортосу кире бериш болуп эсептелет. Так. Үйдүн границасы мына ушул жерден башталат. Бул жак болсо воротасы, могул жак Пескалов собор. Ошо Пескалов собордун аягына барып, граница такалат туугандар. Жери 5 соток. Таза суу, свет, септик, санузел, бүт бардык шарттары, условиялары бар экен. Ушундай көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Прожекторлор дагы орнотулган, кечиндеси жарык болуп, сонун болуп тура берет. Эми жүрүңүздөр, воротаны ачып, үйдүн ичине кирели, азыраак сүйлөйлү. Оңго бурулсаңыздар, мына үй менен забордун ортосуна место калтырылган 2 метрдей, плюс 1 тонналык запасной бачогу дагы бар экен. Эми кокустукка дейт, эми жаңгыр жаап калат, кээде суу токтоп калат, 1-2 күнгө билесиздер, ар кандай ситуация болот. Мына үйдүн сыртына деле крант орнотулган, суу чыгат. Үйдүн ичине дагы санузелдер бүт бардык шарттары каралган. Ал жака деле суу чыгат туугандар. Өздөрү 2019 бери жашайт экен, 6 жыл жашадык. Эми шартка байланыштуу сатка коюп атабыз дейт. Туугандар, квартирага же болбосо жеңил автоунааларга дагы алмашуу жолдору бар экен. Мына сонун болуп турат, ко коюп караңыздар. Жакшы. Оңго бурулсаңыздар, бул жакта 5 комната, типа 2 этаж туугандар. 5 комнатадан турат, жалпысынан эсептегендечи. Азыр кирип бардыгын кезек менен көргөзөм. Азыр мына лестница менен мындай чыгыңыздар, ал жагында көргөзүп коеюн кандай экенин. Мына туугандар, воротаны ачып, кирип келе бересиздер. Үйдүн алды негизинен кенен. Менимче бир 2 машина жөн эле батат. Бул жак жана айтып өттүм. 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйү, өздөрү 6 жыл жашаган. Мына жагы өзүнчө эле бир башка участок сыяктуу. Канча соток десем 5 соток дейт, бирок жери кыйла чоң көрүнөт экен. Жери 5 соток, кызыл китеп, тех паспорт, бардык документтери так. Квартирага и жеңил автоунааларга дагы алмашат экен, ошону жакшылап айтып кой деди. Так, бул жак септик. Бул септик азыр иштетилбейт экен, бирок бул жакта ошо сыртка жатканага ылайыкташтырганбыз дейт. Сыртка жатканага уластар. И мына жагы өзүнчө эле бак. Көчөттөрдүн түрлөрү эгилип, секин чоңоюп аткан учуру. Азыр үйгө 2 эшик аркылуу кирсек болот. Мына жак эң негизги кирүүчү эшик болот. Ушул жактан азыр кирип көргөзөм. Анан мына жагында да 1 комната бар экен туугандар. Азыр кандай кылайлы? Атайын чыктым, ушул 1 комнатаны биринчи көргөзүп коеюн, кайра чыгып отурбай. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы бир сыйра келип көрүп кетесиздер. Анан бетон менен забор сыяктуу болуп тосулган, мына жакчы до конца. Себеби бул жак дөңсө болгон үчүн ошо бетон менен сонун кылып тосуп, нар жак үйдүн алды, бул жак типа өзүнчө бак сыяктуу болуп калат экен. Ошондой, лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мына лестница менен чыктым, азыр мына комнатасын көргөзүп коеюн. Типа 2 кабаттуу дедим го. Ошол. Комнаталар дагы негизинен мындай чоң экен. Үйүн көргөзүп берейин. Үйдүн ичи кандай экен деп уже барыңыздарга эле кызык болуп баштады. Көчө тараптан негизи жакшы, мына көрүнүшү сонун болуп турат. Мына коро тараптан дегеним. Көрдүңүздөрбү? Мына жак бетон забор менен тосулган, бул жак бош орундук. Эми карап көрөсүздөр, очок, самор, ушундай бир тандыр сыяктуу кошумча курулуштарды кийин кылып алсаңыздар болот. Прожекторлор орнотулган, үйдүн алды жарык эле болот, кудай буйрса кечкирсе. Анан азыр именно мен келген моментке свет өчүп калыптыр туугандар. Андыктан комнаталар азыр бир аз мындай караңгы болуп турса, жаман көрбөйсүздөр. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп кетесиздер. Бул жак коридор. Жалпысынан 5 комнатадан турат. Бул биринчи комната. Спальня катары эсептелинет. Бул биринчи комната. Коридорлор кенен, оңго бурулабыз. Бул типа зал сыяктуу, конок бөлмө.
мына туугандар. Бұл 3-ші комната болды. Анан мынау эшикти ачсаңыздар, бұл жағы санузел, полудубалы кафель. Жана айттым ғой, септик бар деп. Санузелдин отдельно септик бар экен. Мына стиралка, раковина, күзгү, ванна, ресторан. Анан бұл семья эмне намаз окуган такыба үй бүлө экен. Сөйткөндө кантип билдим. Ажаткананын отдельно бир эшик кылат ажатканага. Себеби ушундай санузелде кысасы ажаткананын өзүнүн отдельно эшиги болуш керек да. Чогуу кылбаш керек душмененчи. Түшүнгөндөр түшүнөт. Азыр көрдүңүздөр, ажаткананын өзүнүн отдельно эшиги бар экен. Унитаз деп айтканда. Так, бул жак кухня өтө чоң экен. Конокту тососуздар, ушул жакта эле тамакты кылып узатып кое бересиздер, Кудай берсе.